Күн балдары. Бул биздин башкы каармандар ойногон жер. Бул Азим, бул Адеми, а бул Токо. Достор, эртең менен бияка тамакты эмне үчүн алып келдик эле? Самсым этип алалы деп алып келгенбиз. Эмне, курсаңар ачып кеттиби? Ооба. Курсагым өтө ачты. Азыр 5 бармак болсо, 5 бармак дейсиң да, борсок эле бар. Сенин апаң жасаган борсоктор дагы сонунда. Фу, бул эмне? Билбейт. Лайга окшогон неме экен? Бул эмне болду экен? Эмнеси болсо дагы, столдун үстүн сүртүп, колубузду жууп келели. Балтек, тынчтал. Ой. Токо, Эмне болду? ичим ооруп жатат. Байкуш Токо, эмне болуп ооруп калдың? Жанагыл борсоктордон го. Борсокту биз деле жебедикпи? Чынын айтсам, силер кол жууганы өткөндө мен 1-2 борсок жеп алгам. Колду жубай элеби? Менин курсагым аябай ачып кеткендиктен чыдабай кеттим. Токо, сен билесиң да, тамак жердин алдында дайыма колду жууш керек. Кол жууганга болгон 1 минут убакыт кетет. Кийичине чыдап туруш керек болчу. Көчүрүп койгулачы. Мындан кийин дайыма колумду жууп жүрөм. Токо, сен кабатыр болбо. Азим экөөбүз бир нерсе ойлоп табабыз. Сени сөзсүз айыктырабыз. Мен ооруп калбадымбы? Эми үйүбүз эмне болот? Сени кантип айыктырабыз? Биринчи ошону ойлонолу. Анан үйдү баарыбыз чогуу бүтүрөбүз. Рахмат, достор. Токого жаман болду, Азим, сенин оюңча жанагы жашыл нерсе эмне болушу мүмкүн? Изилдеп көрүш керек экен. Тигил жакты карасаң. Акырын, тигилерди байкайлы. Токого вирусту ушулар жугузган турбайбы? Силердиби? Акырын, бул роботтор жакшылык кылчудай көрүнбөйт. Булар ким болду экен? Бул эмне деген үй? Эмнеси болсо дагы жүрү. Булар жанагы жашыл түстүү нерсесин ушул жерден алышса керек.
Азим, бул жерде кимдер жашайт? Билбейм, бирок бул үй заманбап технология менен жасалыптыр.